Ассаламу алейкум достор, жалпыңыздарга кутман күн, кээ бирөө кутман кеч дейли. Анткени азыркы учурда бул видеону жазып жаткандыгым таңкы саат адашпасам 9 болуп калды. Анткени мына ушул Чемпиондор Лигасынын алкагындагы оюндарды жалпылай видео кылып чыгаруу өтө эле узунураак убакытты талап кылып калды. Ошол себептен турмуш, тиричилик дегендей, жумуш дегендей ошол сыяктуу нерселер бизге тосоколдук кылып жатат. Ошол себептен таарынбайсыздар болгону мына ушундай аудио подкаст сыяктуу сиздерге мына ушул болуп өткөн Чемпиондор Лигасынын 6-тур алкагындагы оюндарды сиздерге айтып берүүнү туура көрдүм. Алгач мына Чемпиондор Лигасында кимдер плей-оффко чыгат? Жалпы эле мына ушул турнир жадыбалдарында кандай жагдайлар орундалууда? Ушул сыңарындай аз гана сөз кылып кетели. Анткени кээ бирлер сурап жатат, Чемпиондор Лигасы бул жылы кандай болот, кандай форматта болот деген сыңарындай суроолор жаралып калды көбүнчө. Ошол себептен кыскача айтып кетейин. Чемпиондор Лигасы мурдагыдай тайпалык этаптар болбойт. Бул жолкусунда жалпылай 36 команда лига сыяктуу эле жалпылай өздөрүнүн оюндарын өткөзүп келишет. 4 оюн үйүндө өткөзсө, 4 оюн койнокту болот. Жалпылай 8 оюн жыйынтыгында топтогон упайлар натыйжасында гана жогору көтөрүлөт, ал эми жеңилси ылдыйга түшүп кете берет. Ошол 36 командадан биринчи орундан 8 орунга чейин автоматтык түрдө плей-оффко жолдомо алышат. Эгерде мына ошол 1-орундан 8 орунга чейин 8 оюн жыйынтыгында ошол орунда келише алса. Ал эми 9-орундан 24-орунга чейин болгон командалар өз ара стыковой матчтар болот, оюндар. Ошол оюндарды жеңгендер гана кезектеги плей-оффко жолдомо алат 8 команда. Ал эми жеңилген 8 команда ылдыйга Европа лигасына түшүп кетет. Ал эми 25-орундан 36 орунга чейинкилер жалпылай бул турнир менен кош айтышат достор. Бул да болсо албетте азыркы күндөгү Чемпиондор Лигасынын кызуу жүрүшүнө эң мыкты демилге болуп берип жатат десек туура болот. Анткени азыркы учурда Реал Мадрид, ПСЖ, Манчестер Сити сыңарындай топ командалар мына ушул Чемпиондор Лигасына эмес, Европа лигасына дагы чыгууга мүмкүнчүлүк ала албай калгандай сезим калтырууда. Анткени акыркы оюндар таптакыр жүрүшпөй жатат. Ошондо болгону дагы мына ушул турнир жадыбалда 24-чү, 20-чы жана 26-орунда жайгашып турган чагы мына ошол топ командалар. Ошол себептен ушундай кызыктуу жаңылыктар, кызыктуу турнир жадыбалдар тартуулап берген Чемпиондор Лигасынын 6-тур алкагындагы оюндарды акырындык менен баштай берсек болот. Мына ушул оюндар достор видео ролик кылып чыгаруу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылып калды. Ошол себептен таарынбайсыздар. Болгону аудио подкаст сыяктуу кылып сиздер жумушуңузду кыла берсеңиздер, менин бул жакта видеомду кааласаңыздар 2, кааласаңыздар 1,5 скорость менен коюп алып деле көрсөңүздөр болот. Мен баштай берейин достор акырындык менен. Алгачкы 10-декабрда болуп өткөн оюндар Жирона жана ошондой эле Ливерпуль ортосундагы беттеш чындыгында мыкты нәтижеге көз эмне калтырды. Кечээ күнү гана Реалга жеңилип калган Жирона бүгүнкү күндө Ливерпулга каршы болгону дагы мыкты нәтижеге оюну тартуулап бере алды. Буга чейинки Ливерпуль командасы гигант командаларды жеңген болсо, бүгүнкү күнгө келип эми Каталониянын экинчи командасы өткөн жылда фурор көтөргөн Жиронаны 0-1 эсебинде жеңип алды. Албетте бул оюнда жалгыз голдун автору Мухаммед Салах болду. Мухаммед Салах бул жолкусунда Ливерпулга 3 упайды тартуулап берди. Андан кийин экинчи өзүнүн рекордун жаңылап койду десек болот. Анткени мына ушул Чемпиондор Лигасынын алкагындагы 50-чү юбилей голун урууга жетише алды достор. Салах өзүнүн голун майрамдады. Андан кийин Ливерпулга дагы ишенимдүү 3 упайды колго киргизип 18 упай менен лидерге айлана алды кайрадан эле. Албетте буга чейинки лидер болгону арттагы командалар кубалап келе жатканда. Ошол себептен бул жолкусунда эч кимге мүмкүнчүлүк бербестен кайрадан Ливерпуль командасы лидерге айланды. Арнслот азыркы учурда Ливерпулду таптакыр эле монстр кылып салды. Ошол эле мисалы топ командаларды жеңген аз келген себеби Премьер Лигада дагы, Чемпиондор Лигасында дагы эч кимге мүмкүнчүлүк бербестен бул ушунча алдыга жылып, сурулуп чыгып кетти десек туура болот. Бул жерде эми Ливерпуль командасынын кийинки оюндары тактап айтканда ошо плей-оффтордо күтүп калабыз. Эми бул жолкусунда Ливерпуль ылдыйга түшүп кетпейт. Таптакыр ошол 1 жана 8-орунга чейинки командалардын арасында болот дагы плей-оффко автоматтык түрдө жолдомо ала алат. Ал эми Жирона тилекке каршы достор таптакыр оюндар жүрүшпөй жатат. Былтыр фурор көтөргөнүнө карабастан бул жылы таптакыр оюндар окшобой жатат. Болгону дагы 30-орунда келе жатат турнир жадыбалда. Мына ошол Чемпиондор Лигасынын алкагындагы оюндарда 6 оюндун жыйынтыгында 3 упай топтоп болгону 30-орунга түшүп кетти. Алдыда дагы 2 оюну бар. Бул 2 оюндар тилекке каршы болобу болбойбу деген нерсе бар. Жеңеби жеңбейби деген. Анткени болгону дагы Миланга каршы беттеш алып барат эң жакында январь айында. Милан дагы азыркы учурда топ 8ге чыгуу үчүн колдон келген аракетин жасап жатат десек туура болот.
Милан менен беттеш алып барат. Андан кийин Арсеналга каршы беттеш. Эми бул эки команданын жеңиши азыркы учурда Жиронанын акыбалына карай турган болсок, таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен Жирона командасы бул турнирден коштошу десек дагы туура болот достор. Андан кийинки экинчи оюндар Динамо Загреб жана Селтик ортосундагы беттеш. Бул Хорватияда болгон беттеште тилекке каршы эсеп сандары ачылган жок албетте. Эки команда да азыркы учурда турнир жадыбалда жакшы эле мүмкүнчүлүктөр бар. Динамо Загреб 24-чү орунда турат азыркы учурда 8 упай менен, ал эми Селтик 9 упай менен 21-чи орунда тургандыгын да эске салсак болот. Эми бул эки команда кийинки оюндарга таянып гана жыйынтыктарын чыгарышы мүмкүн. Анткени тилекке каршы мына ошол Динамо Загребти дагы Селтикти дагы мүмкүнчүлүк жок деп айтыш туура болот. Лига чемпионов, Чемпион лигасынын кийинки этабында мына ушул 7-чи турунда Динамо Загреб Миланга каршы оюн алып барат. Милан эми жана айткандай эле Жирона сыяктуу эле Миландыкы дагы, Арсенал дагы, Милан дагы мына ушул Динамо Загребке каршы оюн алып барат экен кийинки эки тур алганда. Жыйынтоочу турларда тилекке каршы Динамо Загреб таптакыр оюндан чыгып кетиши мүмкүн болуп жаткан чагы. Кийинки оюндар Брест ПСВ. Брест ошол Кардиналдын жалгыз голу менен 3 упайга ээ болду. Ошондой эле турнири жадыбалда 7-чи орунга көтөрүлүп кетти. Карамаганда 13 упай бар. Албетте бул упай менен бул жылы Чемпиондор лигасынан чыгып кетет деп айтыш кыйын болгону плей-оффко өтүү үчүн стыковой матчтарга дагы түшүп калышы мүмкүн. Анткени кийинки оюндар Бресттики бир аз кооптуу жагдайды орундатат. Анткени ошол эле Лига 1де Франция лигасында күчтүү командаларга каршы оюн алып барат. Андан кийин Чемпиондор лигасынан Шахтер жана Реалга каршы беттеш алып барат. Шахтерду жеңсе дагы Реалга каршы беттеште жеңиши кыйыныраак. Анткени Реалдын өзүнүн акыбалы дагы азыркы учурда башка командаларга упай берүүгө мүмкүнчүлүгү жок, дарамети жетпейт. Өздөрүнө упай керек болуп жатат. Топ 8 менен жок дегенде мына ошол жогорку даражадагы командалардын катарын толуктап, келэки стыковой матчтарга даярдануу үчүн Реалга дагы азыркы учурда упай керектигин көрсөтүп турат. ПСВ таптакыр жок. ПСВ тилекке каршы бул оюндардан чыгып кетиши күтүлүп жаткан чагындай. Брюге Спортинг Лиссабон. Брюге 2-1 эсебинде өзүнүн үйүндө Спортинг Лиссабонду жеңди жана турнир жадыбалда мына ошол эки команда 17 жана 19 орунду камсыздап турган чагы. Эки команда дагы 10дон упай бар. Албетте бул оюндарда эми Рубен Аморимдин милдети өтө чоң экендигин көрсөтүп турат. Анткени Лиссабон Спортинг командасы буга чейинки оюндарда таптакыр доминант болуп, өзүнүн тааныштарын көбүрөөк эсеп менен жеңип аткан болчу. Бирок тилекке каршы бул жолкусунда таптакыр эле мына ошол Рубен Аморим Манчестер Юнайтедке кеткенден кийин Спортинг Лиссабон командасы таптакыр жок болуп кетти. Акыркы 4 оюндан бери жеңиш даамын татай элек. Ошондой эле Манчестер Юнайтедте дагы Рубен Аморим жыргап жүргөн жок экендигин жалпыңыздар көрүп атасыздар. Ал эми алдыңкы оюндарда кандай болот деген суроо жаралса, Брюге командасы жалпы мына ошол Чемпиондор лигасынын кийинки оюндарында Ювентуска каршы оюн алып барат. Андан кийин Манчестер Ситиге. Эгерде Брюге мына ошол эки оюнда жок дегенде бирөөсүндө жеңе ала турган болсо, анда билбедим эми кийинки этапка өтөбү өтпөйбү, ал дагы суроо абалында турат. Спортинг Лиссабонда дагы ошондой эле акыбалда жарап турган экендигин билесиздер. Red Bull Salzburg PSG. ПСЖ ишенимдүү түрдө 3-0 эсебинде конокко болгонуна карабастан жеңип алды. Гонсало Рамош, Нуно Мендеш жана Дезире Дуэ. Мына ошол 3 оюнчу 3 гол жаратып, Red Bull Salzburgду таптакыр ташталганын чыгарып салды. Анткени Red Bull ансыз деле азыркы учурда аябай эле төмөн даражада келе жатат. Ошол эле мисалы 3 упай болгонуна карабастан Жирона сыяктуу эле төмөн жакта 32-чи орунду камсыздап турган чак азыркы учурда 6-чы тур жыйынтыгы боюнча. Ал эми ПСЖ өзү дагы азыркы учурда тилекке каршы ийгиликтүү оюндарды алып бара элек. Баштапкы оюндарына тилекке каршы ийгиликсиз оюндар башталып алган болчу. Бул жолкусунда эми 3 упайды колго киритти. Бул дагы азыркы учурда ПСЖ үчүн аздык кылат. Анткени өздөрү дагы ошол топ 24 команданын катарын толуктай элек ПСЖ. Ошол себептен ПСЖ кийинки оюндардагы байкап, абайлап, колдон келишинче жеңүүгө аракет кылып көрүшү керек. Болбосо ПСЖнын тагдыры дагы бул жолу Чемпиондор лигасында ушул жактан токтоп калышы мүмкүн. Кийинки оюндарда ПСЖ командасы Манчестер Ситиге каршы беттеш алып барат. Андан кийин Штутгартка каршы беттеш алып бара тургандыгын дагы эскерте кетели.
Лейпциг Астон Вилла. Лейпциг ансыз дагы тилекке каршы оюндары таптакыр жүрүшпөй жаткандыгын жалпыңыздар көрүп атасыздар. Турнир жадыбалы дагы аябай эле ылдыйга түшүп кеткен команда. Кече күнү ошол Астон Виллага каршы беттеш алып барды өзүнүн үйүндө. Бирок 2-3 эсебинде жеңилип калды. Азыркы учурда Астон Вилла 5-орунда 13 упай топтогон. Турнир жадыбалда жогорку орундарда келе жатат. Негизи эле мына ошол Астон Вилла менен Манчестер Ситинин орундары таптакыр алмашып калган сыңарында. Анткени мурдагы оюндарга таяна турган болсок, Манчестер Сити таптакыр эле мына ушул жок дегенде топ 5тиктен орун алыш керек болчу, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Анын ордуна Астон Вилла жогору көтөрүлдү дагы. Астон Вилланын ордуна азыркы учурда Манчестер Сити ээлеп турган чагы. Ал эми Лейпциг тилекке каршы бул жылы Чемпиондор Лигасынын таптакыр эле кол жууп көрсөтө эле болот. Анткени аларда эч кандай упай жок. 0 упай достор, 0. Ал эми Астон Вилла өзүнүн жүрүшүн албетте Чемпиондор Лигасында уланта тургандыгын эскертип кетсек болот. Шахтер Бавария. Шахтер Бавария беттешинде немец машинасы ошондой эле Олисе менен Томас Мюллер жандырды жүргүздү, алдакы аракетин баштады. 1-5 эсебинде жеңди. Албетте Шахтер алгачкы голду жаратканга карабастан камбэк кылып, болгону 1 голго 5 эле гол менен жооп берип коюшту немец машинасы. Азыркы учурда Бавария 10-орунда 12 упай топтогон. Албетте бул дагы топ 8дик менен оюнга чыгууга аракет кылып көрөт. Анткени топ 8дик командасына чыгуу азыркы учурда көпчүлүк командалардын негизги милдети. Ал эми кээ бир упай жоготуп аткан командаларга болгону мына ошол топ 24 менен жыйынтыктап коюу жетиштүү. Андан кийинки оюндар Байер менен Интер. Азыркы учурдагы Байер менен Интер өткөнкү оюндардан болгону борбордук беттештердин катарын толуктаган, бирок тилекке каршы ал борбордук беттеш катарын толуктаганына карабастан голдорго бай болгон жок. Болгону 90-мүнөттө ошол эле акыркы мүнөттөрдө Байер билесиздер, өткөн жылы дагы мына ушундай акыркы мүнөттөрдө жеңиш намын сууруп кеткен командалардын катарын толуктаган. Бул жылы дагы ошондой сезимдерден бир аз калгандыгын байкатып койду. Анткени Интер командасы жалпылай эле коргонуу бөлүгүнө түшүп кетти. Коргонуу бөлүгүндө оюн алып барганына карабастан эми Байер командасы 1 гол жаратууга ошондой эле жеңиштик гол болгону дагы чечүүчү голду жаратып кетти десек туура болот. Анткени бул жерде Байер менен Интер командасында дагы турнир жадыбалда кудайга шүгүр эле топ 8диктин катарын толуктап турушат. Байер 4-орунда, ал эми Интер 6-орунда. Интер ойлосо керек бул жерде эми тең чыгуу деле экөөбүзгө пайда алып келет, упай жоготпойбуз, болгону местабызды бир аз эле камсыздап алабыз деген сыңарындай. Бирок Хави Алонсо башчылыгындагы Байер бул нерсеге келишкен жок. Болушунча 3 упайга аракет кылды жана өзүнө керектүү 3 упайды колго киритти. Байерде дагы, Интер Миланода дагы 13 упайдан азыркы учурда карамагында бар достор. Булар эми толук кандуу келерки плей-оффко өтөт деген ишеним бар. Анткени булар ушундай күчтүү командалар плей-оффко өтпөй калса таптакыр туура эмес болуп калат. Ал эми ошол 10-декабрда болгон борбордук беттеш Аталанта Реал Мадрид ортосунда беттеште чындыгында Реал бир аз формага келип калгандыгын байкай алдык. Ошол Гасперини шакирттери тилекке каршы катачактарга жол берип койду десек дагы туурараак болот. Анткени Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Беллингемдин голдору менен азыркы учурда 2-3 эсебинде жеңди. Бирок ошого карабастан Аталанта дагы мыкты дәрежедеги туруштук бере алды. Мбаппе жаракат алып калды, 36-мүнөткө чейин ойноду дагы 1 гол киргизди. Андан кийин алмашууга туура келип калды. Албетте бул жерде эми оюнчуга дагы ден соолук каалап, кийинки оюндарга кайтат деген ишеним бар. Ал эми Аталанта командасы Кетеларе жана ошондой эле Адемола Лукмандын голдору менен 2 гол жаратышты. Албетте акыркы мүнөттөрдө дагы өтө кооптуу оюн алып барды, бирок ал мүмкүнчүлүктү Аталанта колдон чыгарды десек туура болот. Жалпылай бул оюндарда Аталанта командасында дагы ийгиликтер бар десек жакшы. Реалдан караганда мүмкүнчүлүгү жакшыраак. Анткени азыркы учурда 11 упай менен 13-орунда келе жатат Аталанта. Ал эми Реал 9 упай менен болгону 20-орунда келе жаткан чагы достор. 9 упай бар. Реал Мадрид болгондо дагы ошо Чемпиондор Лигасында титулдардын таптакыр эле жыйып салган Реал Мадрид бул жолкусунда 20-орунда келе жаткан чагы достор. Реал эми кандай кылып өзүнүн жүрүшүн улантат, же болбосо жалпы мына ошол оюндарда кандай кылып
алдыга чыгып кете алат деген суроолорду эми Реалдын өзү гана жооп бербесе, биз жооп беришибиз кыйынга туруп калды достор. Анткени 6 оюнда болгону 3 упай, 3 жолу жеңген жана 3 жолу жеңилген. Бул Реалдын билбедим эми келине туура келбесе керек го дейм да. Ал эми достор, мына ушул Атланта командасынын кийинки этаптагы 7-8 турга калганда кимдер менен жолугат деп турган болсоңуздар, Штурм Грац менен жана ошондой эле акыркы оюн Барселонага каршы ойнойт достор. Болгону да Каталонияда. Бул эң чындыгында мыкты дарежедеги оюндарды тартуулап берет деген ишеним бар бул эки командадагы. Анткени Аталанта үчүн өлүм өмүр оюн болгон болсо, Барса үчүн болгону упайды сактап калуу. Токтоп айтканда, ошол топ 8-ликте чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн ала турган оюндарды толуктап берет. Ал эми кечеги оюнда достор, 11 декабрь күнү болуп өткөн экинчи күндүн оюндары десек туура болот. Анда алгач Атлетико Мадрид Славанды жеңип алды 3-1 эсебинде өзүнүн үйүндө. Эми бул жерде жеңиши да керек болчу. Ошол эле Гризман дубль жасады, кийин Хулиан Алварес бир голдун автору катары өзүнүн атын таблого жаздырып койду. Турнир жадыбалда Атлетико Мадрид 11-орунда 12 упай топтоп келе жатат. Ал эми Славан тилекке каршы 35-орунда. Бул турнир менен кош айтышты десек туура болчудай. Ал эми Атлетико Мадридтин кезектеги оюндары кимдерге каршы болот дей турган болсоңуздар достор, Чемпиондор Лигасынын алкагындагы кезектеги оюндары Red Bull Salzburgга каршы болот. Red Bullду жеңсе керек, анткени Red Bull асыз деле ташталган чыгып бүттү. Ал эми кийинки оюндары Байерге каршы болот. Байер дагы Атлетико Мадрид дагы өзүнө керектүү 3 упайды алуу үчүн болушунча чабуулдарды уюштурат жана мыкты дарежедеги оюндарды тартуулап берет бул эки команда. Анткени эки команда дагы азыркы учурда топ 8ге чыгуу үчүн колдон келгенин жасап жатат. Ошол себептен мыкты оюндардын бири мына ушул Атлетико Мадрид Байер ортосунда болот. 7-турга калгандагы оюндар болот достор. Муну эскертип кетели. Кийин Лил Штурм Грац. Лил өзүнүн үйүндө Штурм Грацты 3-2 эсебинде жеңди. Негизи эле мына ушул Лил командасы азыркы учурда таптакыр эле башкача стимул менен чыккан сыңар. Анткени билесиздер, башында ошо Реал Мадридти жеңди, андан кийин бир топ катар командаларды жеңди. Ошол эле Манчестер Юнайтедти жеңди, Ювентус менен жок, Манчестер Юнайтедти жеңген жок. Реалды 1-0 эсебинде жеңди. Андан кийин Атлетико Мадридти жеңди достор. Атлетико Мадридти 3-1 эсебинде жеңди. Конокто болгонуна карабастан, ал эми Ювентус менен 1-1 чыкты. Кийин Болонияны 1-2 эсебинде жеңди. Жана бүгүнкү күнгө келип эми Лил Штурм Грацты жеңди дагы. Керектүү 3 упайды колго киритип, азыркы учурда өзүнүн жагдайын бир топ жакшылап алды десек туура болот. Ал эми кийинки оюндарда Лил Ливерпульга конокко барат. Бул жерде эми упай жоготсо дагы Лил үчүн эч нерсе эмес болгону, өзүнүн ошол ордундарын сактап калышы керек. Андан кийин Фейнорд менен беттешип алып барат. Фейнорд дагы азыркы учурда топ даражадагы командалардын катарын толуктап келе жатат десек, жалпыңыздар бул пикирге кошулсаңыздар керек. Лил азыркы учурда топ 8-ликте толтурду. 8-орунда келе жатат 13 упай менен. Кийинки оюндарында айтып кеттик, Ливерпуль жана Фейнордко каршы беттешип алып барат. Жок дегенде мына ошолардын бирөөсүндө жеңиш тартып алат болсо, анда Лил командасы топ 8-лик менен дагы балким алдыга чыгып кетиши мүмкүн. Мөөнөтүнөн мурда плей-оффко жолдомо алышы мүмкүн десек дагы туура. Андан кийин достор, Фейнорд Спарта Прага. Фейнорд билбедим мен кандай команда болуп кетти, бирок 18-орунда турат, 10 упай топтоп. Мурдагы Аарон Слот, азыркы учурда Ливерпуль командасынын башкы машыктыруучусу Аарон Слот бар эмеспи? Ошол башкы машыктыруучунун мурдагы командасы Голландиядагы. Ошол команда азыркы учурда эми чын өтө мындай башкача оюндары жүргүзүп жатат да, же болбосо Аарон Слот өзүнүн тактикалык жүрүштөрүн таштап кеттиби, же анын ордуна кирген башкы машыктыруучу дагы мыкты дарежедеги оюндарды алып баратабы, айтор бир түшүнүксүз оюндарды тартуулап, мына ошо Чемпиондор Лигасында дагы плей-оффко чыгуу үчүн аракетин жасап жаткан чагы. Кийинки оюндары Фейнордко Баварияга каршы беттешип болот. 7-турга калганда Баварияга каршы беттешип болсо, андан кийинки оюндары Лилге каршы болот. Мына ошол Лил, Бавария. Эгерде мына ошол эки команданын жок дегенде бул дагы бирөөсүнүн упай чогултса, анда балким 24-түктү толуктап стыковый оюндарга дагы мүмкүнчүлүк ала алат Фейнорд командасы.
Штутгарт Young Boys достор. Штутгарт Германиянын Штутгарт командасы өткөн жылы билесиздер 2-орунду камсыздап бул Чемпиондор Лигасында мүмкүнчүлүк алган болчу. Бирок ошого карабастан бул оюндарда тилекке каршы ийгиликсиз 26-орунда келе жатат. Ал эми Young Boys болсо таптакыр 36-орунда 0 упай менен. Штутгарт командасы эми бул жолкусунда чыгышы кыйыныраак болуп калды. Албетте Бундеслигада таптакыр оюндар өзгөчө жүрүшү мүмкүн, мыкты оюн тартуулап бериши мүмкүн, бирок бул Чемпиондор Лигасы. Топ даражадагы командалар мына ушул турнирге кача тургандыгын дагы эске салып кетүү керек бул жерде. Бенфика Болония достор. Тамак ооруп калды. Кечиресиздер. Бенфика Болония. Бенфика Болония азыркы учурда эсеп сандарын ача алышкан жок, 0-0 эсебинен жыйынтыкталды. Бенфика 15-орунда, ал эми Болония таптакыр төмөн даражада түшүп кеткен. Бенфиканын кийинки оюндары десек, Чемпиондор Лигасынын алкагындагы кийинки оюндары Бенфиканыкы кызуу таризде жүрсө керек, анткени буга да упай керек. Бул дагы жок дегенде мына ошол топ 24-түктүн катарын толуктап, стыковой оюндарга чейин мүмкүнчүлүк алышы керек деп ойлойбуз. Кийинки оюндар Бенфиканыкы Барселона достор. Барселона жана ошондой эле Ювентуска каршы беттеш алып барат. Мына ошол эки командага каршы эгерде упай жоготпосо, жок дегенде 3 упай жогото турган болсо, анда мына ошол топ 24-түктүн катарын толуктап, кийинки стыковой оюндарга дагы өтүшү мүмкүн Бенфика. Бирок Бенфика Барселона ортосунда беттеш чындыгында кызуу жүрсө керек, анткени Барселона билесиздер убагында Бенфикадан жеңилип жүргөн болчу. Ошол адашпасам карантин учурунда. Барселонанын өчө ала турган күнү келди. Бенфикада азыр спорт формасында экендигин билесиздер. Бирок ошого карасам Барселонадагы азыр жөнөкөй команда эмес. Топ командалардын бардыгын жеңген командалардын катарын толуктап келет. Ошол себептен Бенфика, Барселона беттеши кызуу тариздеги оюндардын катарын толуктап бери 7-тур алкагында. Негизи мына ошо 7-тур достор жалпы топ командалардын бири-бири менен каршы беттеши болуп калат экен. Ошол себептен алар дагы топ 8-дикти же болбосо топ 24 толуктоо үчүн болушунча жанын берип ойношот. Милан Звезда командасыдыр. Црвена Звезда жана ошондой Милан 2-1 эсебинде Милан жеңди. Азыркы учурда тилекке каршы Милан бул турнирлик жадыбалда албетте 12-орунда турганына карабастан Италия сериясында таптакыр башкача жүрүштөр. Адашпасам 6-7-орунда келе жатат Милан. Бирок оюндары таптакыр окшошпой жатат. Мурдагыдай Милан жок. Же башкы туручу кеткенеби, же болбосо Ибрагимович кеткен деп айтор бир азыркы учурдагы Милан таптакыр башкача оюндарды тартуулап жаткан чагы. Албетте азыркы учурда 12-орунда турат 12 упай менен, бирок бул дагы аягына чейин кармап калат деген эмес, анткени алда дагы 2 тур бар. Жок дегенде 6 упай достор. 6 упайды жогото турган болсо, анда Милан таптакыр бул турнирден дагы кош айтышып кетиши дагы мүмкүн. Ошол себептен эми айтуу кыйыныраак азыркы учурда. Бирок алы дагы 7-8 турда кимге каршы ойун алып барат деп турган болсоңуздар, анда Милан 7-тур алкагында Жиронага каршы беттеш алып барат, андан кийин Динамо Загреб. Бул эки команда эми жеңсе керек. Жеңиле турган болсо, анда Милан таптакыр чыкпаган жакшыраак болуп калат. Ошол себептен эми Миланга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Алдыңкы Жирона, Динамо Загребти жеңе турган болсо, анда толук кандуу мына ошол Чемпиондор Лигасынын плей-оффуна мүмкүнчүлүк алышы күтүлөт. Арсенал Монако. Арсенал эми бул жерде таптакыр эле мүмкүнчүлүк берген жок. Букая Саканын 2 гол жана ошондой эле Кай Хаверстин голдору менен азыркы учурда 3-0 эсебинде Монакону жеңди жана турнирлик жадыбалда 3-орунга көтөрүлүп алды. Бекем деп ал десек болот, 13 упай менен азыркы учурда 3-орунда камсыздап келе жатат. Арсеналдын кереки оюндарына ким болгонуна карабастан, эми Арсенал болушунча бир аз эле упайлар топтоп, же болбосо жок дегенде бир оюнда жеңип туруп 3 упай ала турган болсо, анда таптакыр эле мына ошол Чемпиондор Лигасында толук топ 8-дикте бүтүрүп, плей-оффко мүнөтүнөн мурда жолдомо алышы бар достор. Ошол себептен Артета шакирттери да аракет кылышы керек. Кийинки оюндар Ювентус Манчестер Сити 2-0 достор. Таринодо болгон беттеште азыркы учурда Ювентус майданында болгон беттеште Манчестер Сити 2-0 эсебинде жеңишти кайрадан эле тартып жиберди. Албетте бул жерде билбейм, мен Манчестер Сити азыркы учурда кандай формада экендигин айтыш да кыйын болуп калды. Бир оюн жеңе турган болсо, экинчи оюн тең чыгып калат же упай жоготот.
Бирок деген жери достор, Ювентустагы дал эле ошондой. Экөөнүн формасы бирдей болчу. Анткени акыркы 5 беттештик карай турган болсоңуздар, Ювентус болгону бир эле оюнда жеңген. Калган 4 оюну жалпылай тең чыгып келген достор. Мына ушул оюндарда мисалы Торинонун жеңди 2-0 эсебинде, кийин Милан менен Астон Вилла, Лечче жана Болония менен тең чыкты. Жалпылай 5 беттеште болгону да мына ушул Серия лигасында чемпиондукка талапкер болгон командалардын катарын толуктаган Ювентус бул жолкусунда бир аз ийгиликсиз болуп калды. Ал эми Чемпиондор лигасына калганда болсо, топ деген ошол Манчестер Ситине кайрадан эле төмөнгө түшүрүп салды десек туура болот. Анткени билбедим мен, Манчестер Сити мына ушундай 2-0 менен жеңүүнү жалпылай эле мына ушул оюндар таптакыр окшобогону же Пеп Гвардиола мына ушул оюнча менен мамилеси бир аз окшошпой жатабы, же болбосо Эрлинг Холланд оюндар таптакыр жүрүшпөй жатабы билбедим. Бирок кечээги оюнда таптакыр эле оюн жаатында Манчестер Сити берген жок. Топту дагы буштамасы, башкасы, соккусу бардыгы Манчестер Ситиде болду. Бирок жыйынтыктоочу соккуга келгенде мына ошол Ювентус командасы ийгиликтүү болуп чыкты. Душан Влахович жана Уэстон Маккенинин голдору менен Ювентус алдыга чыгып, керектүү упайларды чогулта алды десек туура болот достор. Азыркы учурда Ювентус жалпылай мына турнир жадвалда 14-орунда келе жатат, 11 упай топтогондо. Ал эми Сити тилекке каршы төмөн жакта достор, төмөн жакта илешпей калышы да мүмкүн ошо топ 24-кө. Ошол себептен эми Манчестер Сити эртерээк ойгонушу керек, ойлонушу керек, ойнош керек достор. Ювентустун келерки оюндары Брюггеге каршы, андан кийин Бенфикага каршы болот. Эми бул эки команданын жок дегенин бирөөсүн булар Ювентуста жеңе турган болсо, анда ошо топ 24-түн катарын толуктап, эч кимден коркпой, эч нерсе этпей, мен эле эмес, Сити дагы ылдый жүрөт го, Реал дагы ылдый жүрөт го, ПСЖ таптакыр эле бул турнирге чыкпай калышы мүмкүн болот. Андан көрө биздин жагдайыбыз кудайга шүгүр эле, ошентип Серия лигага көбүрөөк көңүл буралы деп алдыңкы оюндарды таштап коюшу дагы мүмкүн. Бирок башка оюндардын жыйынтыгына салыштырып, балким чыкпай калышы дагы мүмкүн экендигин ойлонуп көрүшү керек бул жерде Ювентус командасы. Ал эми Сити достор, Сити таптакыр оюндары жүрүшпөгөн. Сити акыркы 5 беттештин болгондо бирөөсүн жеңишке жеткен, экөөсүндө тең чыккан, экөөсүндө жеңилген Сити бул жолкусунда дагы жеңилди. Сити азыркы учурда эгерде мына ушул турнир жадвалда өзүн эгер оңдоп албаса, анда жагдайы өтө начарлап кетет. Анткени Ситинин азыркы учурда турнир жадвалда 22-орунда келе жатат достор. 6 оюнда 8 упай топтоп, Сити 22-орунда келе жатат. Эгерде алдыңкы оюндарда дагы жеңе турган болсо, бир оюн, жок дегенде бир оюн жеңе турган болсо, анда Манчестер Сити бул турнирдин Европа лигасын койсун, стыковой матчтарды койсун, бул Чемпиондор лигасынан таптакыр кош айтып калышы мүмкүн бул жерде. Ошол себептен Манчестер Сити эртерээк ойгонуш керек. Гвардиола бир айламалын табыш керек, дагы Холландка тапшырма берүү, Кевин Де Брейне көрөбү. Кыскасы, Манчестер Ситини ойготуш керек. Болбосо Манчестер Сити ассаламу алейкум, go to APL болот да. Башка мүмкүнчүлүк жок достор. Кийин кечеги оюндун борбордук беттештерин катарын толуктаган Боруссия Дортмунд жана ошондой эле Барселона. Германияга конок болгон Барселона 2-3 эсебинен жеңишти камсыздады. Рафиня бир гол жаратты, андан кийин Ферран Торрес 71-мүнөттө түшкөнүнө карабастан 74 жана ошондой эле 85-мүнөттөрдө жеңиш голун алып келди бул жерде Барселонага. Бирок деген жери Боруссия Дортмунд дагы болушунча карышча болуп көрдү. Барселонанын кандай десем, башка командалар ошо Бавария, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Байер Леверкузен сыңарындай командаларды офсайдтан кармаган Барселонаны кече оюнда Боруссия Дортмунд 2 гол менен жооп берди десек болот. Анткени ошол коргонуу бөлүгүнөн кетирген кемчиликтерден улам Боруссия Дортмунд сызыктарды сызып, оюнчарды качырып жатты бул жерде Барселонанын коргоочуларынан. Ошол себептен эми бул жерде Барселона командасына Ферран Торрес каршы бул Ламин Ямалдын жардамдары менен азыркы күндө Барселона керектүү 3 упайды колго киритти жана ишенимдүү түрдө бул жерде 2-орунга көтөрүлүп алды. 6 оюн жыйынтыгы боюнча 15 упай бар жана Барселона топ 8 менен кийинки этапка чыкты десек дагы туура болчудай. Ал эми келерки оюндардагы атаандаштары 7-тур алкагында Бенфикага каршы ойноп барат. Андан кийин Аталанта, жана айтып өткөндөй эле Аталанта менен боло турган беттеш
беттеш, финалдык беттеш. Аталанта үчүн, ал эми Барселона үчүн болгон упай алып коюш жок деген тең чыгуу дагы бул жерде Барселонага жагат, жарашат десек да туура болот. Анткени Ла Лигага дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондой эле бул жакта Чемпиондор Лигасында болгон упай жоготпостон тең чыгып койсо деле Барселонага жетиштүү. Кечээ күнү Барселона эмнесин байкадык? Барселона мурдагыдай эле ошол офсайд абалын кармоонун туура көрүп атат. Андан кийин Ламин Ямалдын чеберчилиги азыркы күндө өзүнүн жаш болгонуна карабастан мыкты бир чеберчилигин көрсөтүүдө. Ошондой эле модуль стилиндеги буттун тышы менен берген пастары Винисиуска караганда жакшырып кетти. Чын айта аласыздар, Винисиуска караганда Ламин Ямалдын пастары өтө сонун кетүүдө. Ошол Рафинянын тапкандыгы дагы жакшы экен. Тагы эле Рафинянын бутуна барып түшүп атат. Бул жерде эми Барселона, Ханс Флик акыркы оюндар жүрүшпөй калганына байланыштуу айтор бүгүнкү күндө Боруссия Дортмундка каршы беттеште 3-үн чыгарып алды десек деле туура болот. Оюндардын жүрүшүндө дагы тең ойноду десек болот. Анткени топту карма боюнча 45-ке 46-га өтөт. Сейфтер дагы бирдей эле, дарбазага соккулар дагы 12-13. Бул жерде бирдей экендигин көрүп калдыңыздар достор. Барселона экинчи орунда, Боруссия Дортмунд 9-чу орунда 12 упай топтогон. Булар дагы топ 8-ке кирүү үчүн аракет кылып келет. Ал эми Боруссия Дортмунддун алдыдагы 7-чи, 8-чи туракагында оюндарындагы атаандаштары Болония жана Шахтер. Эми бул жерде эки командадан жеңди десек болот. Плюс 6 упай десек, анда азыркы учурда мына ушул Боруссия Дортмунд командасы 18 упай топ 8 менен дагы чыгып кетүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Жалпы ушун достор. Турнирлик жадыбалдарды көрдүңүздөр. Аудио подкаст болду. Ал үчүн кечирим сурайм. Анткени мына 31 мүнөт сүйлөп койдурбуз. 31 мүнөттүктү видео кылып чыгып дагы бир аз көбүрөөк убакыт алып калат экен. Ошондой эле видеолор табыш керек, фото сүрөттөр табыш керек. Кээ бирки видеолор чыгатын болсо автордук укук деп YouTube'да жабып коюшу мүмкүн болот. Ошол себептен болгону аудио подкаст сыяктуу кылып туруп эле мына ошо 6-чы туракагындагы оюндарды сиздерге баяндап, шархтап түшүндүрүп бердик. Чемпиондор Лигасынын алкагындагы оюндарды дагы айтып бердик. Алдыдагы 2 тур бар. 2 турда кимдер чыгат, кимдер жок болот, аны Куда билет эми. Жараткан жазмышы дегендей. Анткени алдыдагы ошол эле Манчестер Сити, ПСЖ, Реал Мадрид сыңгана топ командалар эгерде плей-оффко өтпөй турган болсо, анда плей-офф таптакыр эле кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда топ командалар кайра бири-бирине каршы түшүп, кээ бир топ командалар алсыздыраак командаларга каршы ойноп калышы дагы мүмкүн. Бул жерде эми Реал Мадрид 20-чы орунда, Сити 22-чи орунда, ПСЖ болсо таптакыр 25-чи орунга түшүп кетти. Бул жерде илешпей калат эгерде мына ушул менен оюндар жыйынтай турган болсо ПСЖ. Жок дегенде мына ушул топ 24-түктүн катарын толуктап, стыковой оюндарды ойноп, андан кийин плей-оффко жолдомо алышы керек. Болгондо бул жерде эмне? Топ 8 менен топ 24-түн айырмасы эмнеде деп суроо бере турган болсоңуздар, топ 8 болгону мөөнөтүнөн мурда плей-оффко жолдомо алат дагы бир оюн ойнобостон ошол эс алып турат. Атаандаштарын күтүп турат десек туура болот. Ал эми 9-чу орундан 24-чү орунга чейинки командалар өз ара стыковой матчтар өткөрөт дагы. Ал жерден жеңген 8 команда эмеге чыгып кетет, плей-оффко чыгат. Андан кийин жеңилген командалар болсо Европа лигасына түшүп кетет. Ал эми Европа лигасындагы лига конференцияда дагы ошондой эле жагдай орундалат. Ошо топ 8, топ 24 командалар болот дагы, алардан стыковой оюндар болот. Андан утулгандары төмөнгө түшөт, уткандары плей-оффко чыгып, өздөрүнүн оюндарын улантып кете беришет. Жалпы ушундай достор. Бүгүнкү оюнда ошо 6-чы туракагында оюндар жыйынтыкталды. Жалпыңыздар көрдүңүздөр. Сиздердин сүйгөн командаңыздар кайсыл турнирлик жадыбалда кире жатат, канчанчы орунда, аны дагы комментарийге калтырып кетиңиздер. Анан мына ушундай аудио подкаст сыяктуу оюндарды, видеолорду даярдап чыгарсак туура болчудай эле деп атам. Анткени Инстаграмда кээде отуруш кыйын болуп калат, убакыт жетпестен, жумуштардан кечирээк келип. Ошол себептен мына ушундай аудио подкаст сыяктуу видеолорду YouTube'га да жүктөп турабыз, колдон келишинче. Андыктан сиздер таарынбайсыздар деп үмүттөнөм. Болгону мына ушундай видеолорду кандай десем, аудио подкаст болгондуктан сиздер балким 2 же 1,5 скоростко коюп туруп, жумушуңуздарды бүтүргөнчө бул жакта угуп берсеңиздер болот. Албетте уккусу келгендер, анткени эч кимди мажбурлабайбыз. Болгону бул жерде сиздер менен биргеликте кыргыз тилдүү футбол аудиториясын жаратуу үчүн ачылган YouTube жана Instagram баракчалары сиздердин кызматыңыздарда болоорун унутпаңыздар достор.
Ыздарыңыздарда күлчү көп болду достор. Кийинки оюндарда, кийинки эфирлерде мына ушундай жакшы бир жагдайларда жолукканга чейин өзүңүздү аман эсен алып жүрүңүздөр. Кыш суук болуп баштады, тоңуп баштады. Жалпыңыздар жылуураак кийинип, Кол Палмер болуп калыңыздар достор. Ийгилик.